Сабагыбыздын темасы окшоштуктар, башкыртымда аналогия уландысы. Мисалдарга токтолобуз. Жылкы, ит. Негизги берилиши жылкы, ит. Эми бул жерден биз варианттарын жазып көрөлүк. Асы А вариантына токтолобуз. Ички, карышкыр. Ички, карышкыр. Б вариантына токтолсок, Кой, анан мышык. Андан кийин В вариантын жазып көрөлүк. Улак, эчки. Улак, эчки. Эми варианттарын карайбыз. Демек, биринчи берилишинде жылкы бул үйдөгү мал, үй жаныбары, ит деле үй жаныбары, бирок бул жерде эмне карама каршы окшоштукка көңүл өтө бөлүнгөн мезгилде, мисалы үчүн эчки менен карышкырды карайлык. Карышкырды эчки деле үй жаныбары, карышкыр тала, жырткыч жаныбар болуп атат. Улак, эчки экөө тең үй жаныбары. Бирок жылкы менен иттен айырмасы бар. Эми Б варианты кой, анан мышык болуп атат. Биз ушул вариантты туура деп эсептейбиз. Эмне себептен? Окшоштук. Өтө окшоштуктар эмне болуп атат бул жерде? Жылкы деле ит деле үйдө, бирок бирөө адал, бирөө арам болуп атат. Бул жерде мисалы үчүн адал деп коелук. Адал, анан арам деп койсок, ушул жагынан окшоштук болуп атат да бул жерде. Кой адал, мышык арам болду. Ошондуктан туура жообу Б болуп эсептелди. Экинчи тестти карайбыз. Аңгеме жазуучу. Карайбыз. Демек, берилишинде бул экөө тең сөз түркүмдөрү боюнча зататооштор, мынакей. Эми карайбыз. Демек, жазуучу негизги түшүнүктө жазуучу болуп атат дагы, жазуучу аңгемени жазат. Эми ушуга окшош варианттарды талдап чыгабыз. А варианты. Обон, музыкант. Б варианты. Акын, анан акын. В варианты. Сүрөт, анан кист. Г варианты. Айдоочу, машина. Айдоочу, машина. Эми анализдейт көрөбүз. Демек, жазуучу бул жерде бардыгы эле сөз түркүмдөрү боюнча 4 вариантта тең, 4-өндө тең сөз түркүмдөрү боюнча зататооч болду. Обондагы зататооч, музыканттагы зататооч, акындагы, ырдагы, сүрөт, кист, машина, айдоочу окшош болду. Эми туура варианты кайсы болушу мүмкүн? Демек, акын, ыр эмнегедир жакындай сезилип атат. Бирок айырмасы бул жерде берилишинде аңгеме биринчи турат, жазуучу экинчи турат. Б вариантында акын биринчи турдагы турат дагы, ыр экинчи турат атат. Демек, бул экөө бири-бирине дал келген жок. Бул туура эмес вариант болуп калды. Асын карап көрөлүк. Обон, анан музыкант. Демек, бул жерде туура вариантты биз мына ушул А вариант деп эсептесек болот. А вариант деп. Себеби жазуучу аңгемени жазып атат. Музыкант обонду чыгарат. Бир караганда акын менен ыр окшоштук болгондой болуп атат, бирок экөөндө
орун алмашуу болуп атат, кайчылаш. Ал эми сүрөт, кист бул өзүнчө сүрөт менен кист тартылат, айдоочу машина бул. Демек мына ушул 4 варианттан А варианты туура болуп эсептелди. Үчүнчү урук анан гүл дедик. Демек бул экөө тең зататочкен берилишинде. Демек уруктан мындай анализ деп көрсөк, уруктан гүл чыгат, же болбосо кайрадан гүлдөн урук пайда болот. Демек бул жерде бул жагынан да эки жагынан тең окшоштук болуп атат. Эми карайбыз. Варианттарын карап көрөлүк. А варианты. Кызылча. Анан үрөн. Б варианты. Шекер. Анан кант. Андан кийин В варианты отун. Анан күл. Г варианты чөп, топурак. Демек бул жерде карайбыз. А вариантында кызылча, үрөн. Демек уруктан гүл чыкса, кызылча үрөндөн чыкпастан тескерисинче үрөндөн кызылча чыгат. Бул вариант туура эмес болуп калды. Б вариантын карайбыз. Шекер, кант. Демек бул жерде карайбыз. Демек кайсыл жагынан окшош болушу мүмкүн экен? Кара, бул жерде шекер, анан кийин кант деп атабыз. Демек уруктан гүл пайда болду, гүлдөн кайра урук пайда болду. Шекерден кант, канттан кайра майдаланса шекер пайда болот. Же болбосо Вны карап көрөлүк. Отун күйгөндөн кийин күлгө айланды. Бирок күл кайрадан айланып келип отунга айланбайт. Чөп, топурак. Чиригенде топурак айланат, топурак кайра чөпкө айланбайт. Демек бул жерде өтө жакын окшоштугу эмне болуп атат? Шекер, кант. Гүлдөн урук, уруктан гүл. Шекерден кант, канттан кайра шекер. Ошентип бул Б варианты туура болуп эсептелди. 4-чү керней самоор. Бул жакта керней самоорду карагыла. Бул аткаруу кызматы боюнча окшоштуктар болуп калышы мүмкүн экен. А вариантын карайбыз. А варианты үй анан устун. Б вариантында Бда кум, көл. Андан кийин В вариантында терек, бутак. Ал эми Г вариантында мор, анан очок. Карайбыз. Демек керней самоор. Самоор керней аркылуу күйөт. Демек самоорго керней кызмат кылат экен. Үй анан устун дейбиз. Демек бул А варианты үй устун, Б варианты кум анан көл, В варианты терек анан бутак, Г варианты мор анан очок болот. Демек аткаруу кызматы боюнча бул жерде туура вариант Г варианты болду. Анткени морсуз очок түтөйт, күйө албайт. Демек мор очокко кызмат кылат экен. Мына ошол сыяктуу бул жерде керней самоор экөө окшош болду. Ал эми 5-чи асман, жер. Бул карама каршы аралык болуп атат. А варианты ай, күн. Б варианты күн анан түн. Андан кийин В варианты чыгыш, батыш. Г варианты планета, жылдыз. Демек берилишинде асман, жер.
аралык болуп атат. Бул аралык окшоштук болуп атат. Демек варианттарды карап көрөбүз. Ай, күн, бул эме болуп атат. Б вариантында күн, түн карама каршылык болуп атат. В вариантында чыгыш, батыш. Демек чыгыштан батышка чейинки аралык болуп атат. Планета жылдыз. Демек бул жерде туура варианты В варианты болуп эсептелет. Мына ошентип окшоштуктар ушундай өтө жакын жактар менен окшошот.